Алла Таалам баарыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым баарыбызды сактасын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям берекелүү дуаларынан Аллахумма мусаррифан кулуб, сарриф кулубана ала дин. Я мукаллибан кулуб, саббит кулубана ала таатик деген дуаларды көп айтат эле. Я Алла, биздин жүрөктөрүбүздү мусаррифан кулуб, жүрөктөрдү буруучу, жакшылыкка буруучу жараткан Алла субхана ва тааля өзү экен да. Ошон жүрөгүбүздү жайым Алладан сурап туруш керек. Аллахумма мусаррифан кулуб, сарриф кулубана ала таатик. Өзүңө баш ийгенге бургун биздин жүрөгүбүздү. Биздин тилибиз, көзүбүз, кулагыбыз, кол бутубуз, жашообуз сага баш ийүүдө болсун. Ибадатта болсун, моюн сунууда болсун. Жана жүрөгүбүздү бекем кылгын. Өзүңдүн диниңе депчи. Адам баласы алсыз. Адам баласына кандай гана сыноолор келбейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таала өзгөчө улуу кулк мүнөз берген туугандар. Куранда Алла субхана ва тааля айтат: "Ва иннака ла хулуқин азим." Чындыгында сен өтө улуу кулк мүнөздүн үстүндөсүң дейт. Уламалар айтышат, дин бардыгы эле кулк мүнөз дейт өзүчү. Кимдин канчалык кулк мүнөзү жогору болсо, анын дини ошончолук жогору. Кимдин кулк мүнөзү канчалык төмөн болсо, анын дини ошончолук төмөн. Абдулла ибн Мубарак рахматулла алейхи айткан, диндин 3/2 кулк мүнөздү. Ошон үчүн туугандар, биздин сабактарыбызда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мүнөздөрү эске алыныш керек. Ошого ээрчигенге биз аракет кылып мүнөзүбүздү оңдошубуз керек. Кулк мүнөз эмнеде турат? Кулк мүнөз туугандар адилеттүүлүктө. Кулк мүнөз туугандар сабырдуулукта. Кулк мүнөз туугандар баатырлыкта. Берешендүүлүктө. Жөнөкөй кичпейилдикте. Ушуда биз күн сайын өсүшүбүз керек. Бирибизге жардам беришибиз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистери баары адам баласын оңдогонго, адам баласын тазалаганга, бактылуу кылганга. Пайгамбарыбыздын ар бир хадиси Алла субхана ва тааланын тарабынан келген. Алла Таала пайгамбарды жүрөгүнө салды, пайгамбарыбыз андан кийин бизге айтып берди. Ошон үчүн иншалла нурлуу пайгамбарыбыздын шариаты менен нурланайлы. Ошол хадистердин бири мынакей туугандар, хадиси кудуси деп жараткан Алла субхана ва тааля маанисин өзү берип, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын берекелүү тилинен чыккан хадистер. Анас ибн Малик разияллаху анху айтат: "Сами'ту Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям якул: Инна Аллаха та'ala qal: Idha btalaytu 'abdi bi habibatayhi fasabara, 'awwadtuhu minhuma al-janna." Равахул Бухари. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, жараткан Алла айтат дейт, качан мен бир пендемди эки сүйкүмдүү нерсеси менен сынай турган болсом, чоң ал сабыр кылса, мен ал экөөнүн ордуна ага бейиш берем дейт. Эки сүйкүмдүү нерсеси ал эки көзү деген сөз. Хабибатайхи деп айтып атканын, анын эки көзү хума айнан дейт. Эмне үчүнсө шиддату хажатил инсан иля айнай. Адам баласы көзгө аябай муктаж экен да. Саввагат васфахума бил хабибатайн. Ошондуктан Алла Таала эки сүйкүмдүү нерсеси деп айтты. Адам баласынын эки кулагы деле бар, эки колу деле бар, эки путу деле бар. Бирок бул жерде максаты эки көз деп. Мындайча айтканда, Алла Таала айтып атат, кимдин мен эки көзүн алып кое турган болсо, эки көзү көрүү болуп калса, ошого кушкабар айтып атат, көп кыжалат болбойт. Ушу экөөнүн ордуна мен сага бейиш берем. Адам баласынын бул көзгө көбүрөөк муктаж болот дегенибиз,
göz менен өтө көп нерсени алат экенбиз да пайдаланат экенбиз. Улак менен, тил менен Алла Таалам берди, будан пайдаланабыз. Даже корозуңузду көрүп, итиңизди, күчүгүңүздү көрүп, асманды көргөн өзүнчө эле керемет. Тоолорду караган, сууну караган, карды караган, гүлдөгөн, машаалла, дарактарды, мөмө жемиштерди, түрлөрүн, сирень, роза гүлдүн ар кандай көзүбүз түстү көрөт да, ар кандай немат ушулар аркылуу биз пайда алып атабыз да, өзүбүзгөчү рахаттанып атабыз. Алла субхана ва таала берген көзгө бир шүгүр кылып коюш керек. Алла, сага шүгүр. Ушундай көз бердиң. Балаңызды көрүп канча рахаттанасыз? Небереңизди көрүп алып канча рахаттанасыз? Ата энеңизди, аялыңызды. Аллаху акбар. Кабаны көргөндөчү көз. Ла илаха иллаллах. Кандай деген? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын раузасын көргөндөчү. Куранды караганда канча? Аллаху акбар. Алла Таалам көздү немат кылып берди, аманат кылып берди. Көз немат. Бул Алланын белеги деген сөз. Ошол эле кезде унутпашыбыз керек, бул аманат. Аманат дегени туура иштетпесек чатак. Арам нерсеге иштетип, шүгүрсүздүккө иштетип, кийин Алла Таалага булгап анан кайтарып берсек жарашпай калат. Жакшы болбой калат. Алла Таалам берди, таза кайтар деп берди. Ошонун аты аманат. Тил да ошондой. Канча пайдалабыз тил менен. Канча нерсени сүйлөп атабыз. Жүрөктөгү максатыбызды түшүндүрүп берип атабыз. Тилибиз менен канча иштетип атабыз. Бул Алла Таалам берген немат эмеспи? Аманат дагы. Эң көп амалды тил кылат да. Көз дагы кылат, кулак дагы кылат. Бирок эң көп амал кыямат күнү амал дептериңизде тилдикин окуйсуз. Тилдикин окуйсуз. Тил жөн эле чөптү чабгы менен, орок менен оргондой орот го бул. Эч нерсесин карабай орот. Чиригенин, пышканын, пышпаганын, чоңун, кичинесин чөптү ылгабай орот да орот. Тил да ошондой кылып орот да. Тилибиздин кылган амалы менен кыямат күнү азапка кармалышыбыз мүмкүнбү деп пайгамбар сураганда, пайгамбарыбыз айткан: "Энең ыйласын, эмне деп атасың? Адам баласы ушу тили менен тозокко түшөт" деди. Ушу тили менен адам бейишке чыгат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан насаат сураганда айтат эле: "Амсик алейка лисанак". Тилиңди тарт дейт эле. Ушуну карма дейт. Иштин баары жакшы болот. Мына кетип калгандар хадисте Алла субхана ва таала эмне деп атат? Алла субхана ва таала кээде берет, кээде алат. Көз эле эмес, Алла целый эле жанды эле алып коет, учур келет. Бөлүп отурбай эле. Буну биринчи көзүн алайын, анан кулагын алайын, анан мээсин алайын, анан тилин алайын. Анан боорун, анан бөйрөгүн, анан жүрөгүн деп отурбай эле целый эле токтотуп салат бардыгын эле бир алганда. Бирок мына хадисте айтып атканы эки көзүн алса, эки сүйкүмдүүсүн деп атканы ошол хадисте бихабибатай сүйкүмдүүсү дейт. Себеп адамга көздү өтө сүйкүмдүү болгондуктан Алла субхана ва таала айтып атат. Берден Алла Таала кайсы пендесин анын көзүн алуу менен сыноого сала турган болсо, ошондой пендеге жараткан Алла субхана ва таала аны мындайча айтканда рахаттандыртып, бейпилдендиртип, тынчтантыртып, көп кыжалат болбо. Анын ордуна мен сага бейиш берем деп атат. Бул жерде Алла Таала итминан кылып атат анда. Ушуга сен сабыр кыл, Алла субханаху ва тааладан соопту үмүт кыл. Мисалы эми Алла Таалам баарыбызга көзүбүзгө афият берсин. Өзү Аллахумма афини фи басари деп дуа кылган пайгамбарыбыз. Алла менин көзүмө афият бер. Көзүмө амандык бер. Көзүмдү жаман нерселерден сактагын.
Gözüme Allah денсаулық берді. Allah subhanahu wa ta'ala сұрай тұрған işte o. Sarkı geçinde. Gün sayın ertemenen, gün sayın geçinde Peygamberimiz Allahümme afini fi badani, Allahümme afini fi basari, Allahümme afini fi sem'i. Gün sayın aytadır. La ilahe illa ente. Ya Allah, menin gözümü afiyet ver. Afiyet qanday? Amandık, salamatçılık ver. Ertemenen de, geçinde de, ertemenen de, geçinde de, ertemenen de, geçinde de. Егер де жаратқан Алла Субханаху ва Тааля сынап алып қоя тұрған болса, адамдардың арасында болады ал. Көзі әзиздер, мүмкіншілігі шектелгендер бізде Қырғызстанда қанша? Бүткіл дүниеде қанша? Көп эле. Ошончо ошол учурларда ким сабыр кылса деп атат мынакей. Алла Таала ошонун ордуна эмне дейт? Мен ага андан дагы жакшы бейиш берем дейт. Ибн Хаджар рахматуллахи алейхи айтат, көз менен бу дүйнөдө пайдалануу, бу дүйнө жок боло турган дүйнө болгондуктан пайдасы да жок болот. Ал эми бейиште бул жок болбой турган нерсе, бунун пайдасы да жок болбой турган нерсе. Ошон үчүн Алла Субханаху ва Тааля бейиш берем, бейиште эки көзүн кайтарып түбөлүктү буга пайда ала турган берем. Бу дүйнөдө утурумдук сабыр кылып кое турган болсо дейт. Сабыр дагы билесизби? Бир аз убакыт өткөндөн кийин аргасыздан барып сабырдуулук ага берилбейт. Сабырдуулук сыноо келген учурда, биринчи соккуда, ошол учурда сабырдуулук Алланын алдында эсептелет. Кийин бардыгы эле сабыр кылат. Башына кимдин гана кайгысы келбесин, баары сабыр кылат. Кайга бармак? Айтат, арга жок, эмне кыласың анан дейт. Андайга сооп жок. Башында жараткан Алланын сыноосу, Алланын чечимине разымын. Бул Алла Тааланын тагдыры. Дей турган болсо, мына ошолорго тууганда. Фасабара вахтасаба. Сабыр кылса дейт. Алла Таала айтат, фасабара. Термизи шарифтин риваятында вахтасаба. Соопту үмүт кылса. Сабыр кылгандан кийин Алладан сооп үмүт кылса. Мына ошого мен Алла Таала айтат, мына ошого мен бейиш береми, бейиш береми. Эки көзү бар эле, андан кийин эки көздөн айрылып калды. Ошондой адамга эгерде сабыр кылып Алла Тааладан үмүт кылып турса, Алла Субханаху ва Тааля ошонун ордуна бейиш берем дейт. Себеп дегенде адам баласына туугандар кандай гана жакшылык жамандык келбесин, башына келген жакшылык жамандыктын баары Алла Тааланын тарабынан болот. Жакшы билиңиз, жакшы ишениңиз. Сизге келе турган нерсе келбей коюшу мүмкүн эмес. Сизге келбей калган нерсе сизге келиши мүмкүн эмес. Ката кетпейт ал. Мына бизден иман. Мына бизден иман. Ошон үчүн жараткан Алла Таала жазганы келет. Пешенеңе жазганы, пешенеңен көрөсүн деген сөздөрдүн баардыгы жөн эмес. Кудайдын тагдыры. Ва ан Аби Хурайра радıyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال يقول الله تعالى. Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet, Peygamberimiz aytat, Allah aytat. Ma li abdil mu'min indi cezaun idha qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illa'l cennet. Menin pendemden kanday bir süykümdüsün. Эгерде мен алып кое турган болсом, дүнүйө элинен кандай бир сүйкүмдүсүн. Кийин ал Алла Тааладан соопту үмүт кылып турса, мен ага сөзсүз бере турган ага сыйлыгым бейиш дейт да. Бул деген мындай сөз. Сафияху деп коет, анын Сафи деген ким десе, өтө жакын санаган. Атасы болушу мүмкүн, апасы болушу мүмкүн, аялы болушу мүмкүн, баласы болушу мүмкүн, кызы болушу мүмкүн, досу болушу мүмкүн. Жакын санаган, өтө жакын санаган Сафияху дейт. Алла Таала айтып атат, менин момун бендемдин кандай бир жакынын алсам, түшүндүңүзбү? Ал сабыр кылып Алла Тааладан соопту үмүт кылып турса, мен ошого бере турган сыйлыгым бейиш дейт. Бул баардыгыбызга эле болуп турат да. Жакшылык, жамандык бири-бирин куушуп жүрөт. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, жакындардан ажыроо деген бар. Ал сизди бизди карап эме болбойт ал. Алла Субханаху ва Тааля өзүнүн өкүмү буйругу менен
учур келгенде акырындан азайта берет бизди. Кээ бир риваяттарда келет, бир үйдө бир өлүк чыкса, ошол жерде ыйлап, аза күтүп, эми көзгө көрүнбөйт экен өлүм периштелери, келип айтат экен, көп кайгыра бербегиле, биз дагы келебиз. Эйкени? Биз дагы келебиз. Эч ким калбай калганга чейин келе берет алар. Ааламда бир учур келет, баардан. Мындай просто бизгечи билесизби? Шайтан мээбизди башкача кылып койгондо, түбөлүктү кала турганда, ушул жерде жашап, түбөлүктү калып жашай тургандай жашап атабыз да. Эч кетпей тургандай. Өлбөй тургандай жашайбыз да. Андай эмес да. Бул шайтандын алдаганы. Эчтеке кылбай жүрө берсин дагы капысынан өлүп калып, тияка барып калсын деген бул шайтандын аракети бул. Андай эмес туугандар. Матан нас хаттал анбия. Адамдар бул жата турсун, пайгамбарлар дүйнө менен кош айткан. Адамдар ким ал? Kullu nefsin dâikatul maut ve innema tuvaffawna ujurakum yawmal kıyama faman zuhsiha anin nar ve udkhilal cenne faqad faz ve mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Her bir can ölümden damın sözsüz tatar. Men, siz, her birimiz sözsüz. Hiç kim kaçıp kutula albaydı bunda. Kim gana olmasın. Allah bunu жазып койгон. Келгенден кийин кетмей бар. Сөзсүз туугандар. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Allahu akbar. Kıyamat күнү силерге соогуңар кылган ишиңердин акысы толугу менен берилет. Ким дозоктун отунан куткарылып, бейишке киргизилсе, мына ошол адам бактылуу. Дүниөнүн буюму, дүниедегі нерселердің барды товар, бардығы. Бұл алдап қояды сізді дейді. Матаул ғурур бұл. Уамал хаяты дүния, дүниені жашаусы че, матаул ғурур. Ғурур дегені менменсіген, нерсесіген. Киім менен чыраясың, қиынсынасың, үйің менен қиынсынасың. Досторың менен, атың менен, машинең менен, мансауың менен дүниені жашаусы дейді. Мынаке туғандар, нені айтып атат? Алла субханаху ва таала айтып атат. Бухари шарифтен риваяты. Мали абдил муъмин, менің момын бендеме, инди жазаун ида қаббаты сафияху мин ахли дүния, дүния елдерінен анын бір жақшы көргөнүн, жақынын алып қоя турган болсом, аға бере турган сыйлығым бейиш дейді. Қачан ал үміт қылса. Қачан ал үміт қылса. Демек туғандар, жақындардан ажыраған күні, ошо моментте сабыр қылып, Алладан соопты үміт қылсақ, Алла Таала уада беріп атат, бейиш берем дейді. Түшүнүктүбү? Біз барыбыздын башыбызда бар нерсе бұл. Барыбыздын башыбызда бар нерсе бұл. Эртеби кечпи бул боло турган бар нерсе. Кур'ан-ы Каримде Алла субханаху ва таала айткан: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Biz sözsüz sizlerdi biraz korkunç menen لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ korku menen sınayız sizlerdi deydi. Vel-cu' açıkalık menen sınayız. Ve naqs kemitü menen. Neden? Minen amval vel anfus ve thamarat, mal mülküngörü biraz kemiteybiz, candarыңардан kemiteybiz, mömö jemişiңерден kemiteybiz. Allah aytат, sözsüz sınayız. Dayar bolgula деген сөз. Ал боло турган нерсе. Адам психологически даяр болсо, мынакей, ага катуу сокку келбейт ага. Себеп дегенде Алла Таала сынаган бар нерсе деп билет. Айтат, biraz коркуу менен адам арасы кичине коркуп калат, чочуп калат. Менмин деген Халид ибн Валид разияллаху анху дагы коркуп калган.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип айтты: "Я Расулалла, түн уктай албай атам, коркуп атам." Пайгамбарыбыз дуа берет, мындай оку. Все, коркпой жата бересиң. Болбосо ол Халид ибн Валид 125 казатка чыккан киши ал. Ал эмне деген киши ал? Радияллаху анху. Мейлі, кандай болгон чакта дагы Алла Таала айтып атат, бир аз коркуу менен дейт. Түндөсү коркосуз, жалгыз калганда коркосуз, кичине инфляция болуп кетпесин деп коркосуз, ооруп калбайын деп коркосуз, коронавирус мага тийбесе экен деп коркосуз. Же туурабы? Пандемиядан эме азыр кичине жакшап калган чыкпай жүрөбүз го. Эстен чыгып калды алчы. Болсо кечээ өткөн. Бирок эстен ушу унутчактыгыбыз дагы жакшы экен. Аллага шүгүр, унутчак болуп калганыбызга шүгүр. Эгерде унутчак болбогонубузда коронавирусту ушул күнгө чейин эстеп дагы бир жарымыбыз өтүп кетет элек. Унутчак, Алла Таала унутчак кылып жаратканда инсандычы, бул жакшы нерсе. Болсо адам кайгыра берипчи, ошо күндү эстей берип, адам өзүнөн өзү өлүп калат. Тирүү өлүк болуп калат да. Тирүү өлүк. Бул жерде эмне? Не деп атат? Сафи деп ушундай кишини айтат: "Ар-раджул аллади ахбабтаху вастафайтаху ла." Ай, Сафи деген сиз жакшы көргөн кишини айтат. Ошо эң аябай жакшы көрөт элеңиз. Чогуу иштеген эле, мүмкүн тууган деле эмес болушу мүмкүн. Сизге эни ага болуп катар. Мүмкүн башка эле улуттан, башка эле эмеден болушу мүмкүн. Бирок аябай сиңишип калганыңызда, ушундай бири-бирибизге кызмат өтүп, сүйүшүп, ушундай сый урматта ошодон ажыраганда, ошо момент сабыр, момент Алла субханаху ва тааладан соопту үмүт кылсаңыз, сизге бейиш даяр. Сабыр кылбасаң деле, үмүт кылбасаң деле эчтеке жок сага. Бирок баары бир эле өтөт. Бирок кур каласың. Лучше мына жака өтүп алыш керек да. Сабыр кылыш керек. Алла Тааладан соопту үмүт кылыш керек дагы, бейишти алып коюш керек. Алла Таала берип аткандай. Туурабы? Бир сабыр кылбаса, Алла Тааладан соопту үмүт кылбаса, ага бейиш жок. Так эле баягы өтөт баягы күн. Баягы сааттар өтөт баягындай эле. Келген келет, кеткен кетет, күлгөн күлөт, ыйлаган ыйлайт. Кайгыны бөлүшкөн бөлүшөт, бөлүшпөгөн бөлүшпөйт, бар-бар эле күн өтөт. Бирок сизге мага эмне берилет? Мага эмне берилет? Кеп мынада. Сабара аля фактихи раджиян ал-ажр мин Аллахи аля далик дейт. Мына. Ошонун жакын санаган атасы, энеси, аялы, бала чакасы, бир тууганы, досу, ким гана болбосун, ошону жоготкон учурда, Алла Тааладан соопту үмүт кылып, сабыр кылса, ошого Алла Таалам бейиш берем дейт. Бейиш берем. Фалахул жанна, ага бейиш берет. Ошо мусибаттын учурунда, кайгы келген учурда сабыр кылганда. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. رواه البخاري. Abu Hurayra radıyallahu anh'dan rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат, Allah aytат, качан пендем мага жолукканды жакшы көрсөчү, мен дагы алга жолукканды жакшы көрөм. Мага жолукканды жек көрсө, мен дагы ага жолукканды жек көрөм. Бул дегени Аллага жолугуу дегенде кээ бир сахабаларда деле ушундай түшүнүк келип калган, демек өлүмдү жакшы көрүш керек экен эле депчи. Андай мааниде эмес. Өлүм төшөгүндө адам өлүм төшөгүнө келип калат. Ошол учурда Аллага жолугууну жакшы көрсөңүз, Алла дагы сизге жолукканды жакшы көрөт. Ошол учурда Аллага жолукканды жек көрсөңүз, Алла да сизге жолукканды жек көрөт. Жаратуучу Алла субханаху ва таала бизди жоктон бар кылган, ушунча нерселерди берди, ушунча мүмкүнчүлүктөрдү берди, ушунча алхамдулилlah жашоо берди, акыл берди, ден соолук берди, бардык нерселерди берди. Аллага жолугууну жакшы көрүү бул момун адамдын сыпаты. Аллага жолугууну жек көрүү бул мунафыктын сыпаты. Ошон үчүн бирде маанисин айтты. Лиқауллах азза ва жал якуну бил ба's минал кубур. Мындай маани дейт.
Кабырдан тургандан кийин Аллага жолугууну жакшы көрүү деген мааниси эмне десе, кабырдан тургандан кийин. Барыбыз кабырга барабыз. Кабырдан тургандан кийин ошол учурда мынакей. Илама варадалик, андан кийинки. Кабырдан туруп, хашар бар, пилсират бар, эсеп китеп бар. Ушунун бардык учурларында деген сөз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан Айша энебиз айтканда, "Инна ла накрахул маут." Биз өлүмдү жек көрөбүз го. Ва хадал каул минха. Бул кандай? Аллага жолугууну жакшы көрүү дегени, бул өлүмдү жакшы көрүү болуп калбайбы? Биз өлүмдү жек көрсөк, ким эле өлгөндү кааласын? Баары эле жашоону каалайт. Ошол учурда пайгамбарыбыз факала лаха алейхиссалату вассалам, пайгамбарыбыз айткан, "Лайса залик." Бунун мааниси өлүмдү жакшы көрүү деген мааниде эмес. Кээ бирлер бар, кичине сыноого чыдай албай, ушундан көрө өлгөнүм жакшы эле дей берет да. Анан көрө ушу өлүп кеткеним жакшы эле ушу. Ал жакшы эмес. Пайгамбарыбыз ошондойго тыюу салган наоборот. Айткан, андай дуа кылба, андай тилек кылба. Канча башыңа оор сыноо түшсө дагы, ушундан көрө өлүп калганым жакшы деп андай сөз айтпа. Ушунчалык эле аргасыз болуп калсаң, тупик. Анда мындай деп дуа кыл. Я Алла, эгерде мен үчүн жашоом жакшы болсо жашоо бергин, мен үчүн өлүм жакшы болсо өлүм бергин деп. Ошо учурдагы айтыла турган дуа. Ошондо дагы азыркындай сөз менен. Мен үчүн жашоо жакшы болсо жашоо бергин. Эгерде мен үчүн өлүм жакшы болсо өлүм бергин деп. Момун адамга өлүм төшөгүндөчү мына өлүм келет деп атканда Алланын ыраазычылыгы менен куш кабар айтылат экен. Алланын сый урматы менен куш кабар айтылат экен. Анын алдында bundan сүйкүмдүүрөөк нерсе болбойт экен. Ошон үчүн Алла Таалага жолукканга бул ышкыбоз болуп мынакей. Ушуну жакшы көрүп калат, Алла дагы жолукканды жакшы көрөт дейт. Кафир адам өлүм төшөгүндө Алланын азабы менен буга убада кылынат. Жазасы менен. Андан жаман bunun алдында нерсе жок болот. Алла Таалага жолукканды бул жек көрөт, Алла дагы жолукканды жек көрөт. İmam Kurtubi rahmetullahi aleyh özünün kitabında At-Tazkira degende bir babında tema kılgan kende la tahrucu ruhu abdin mu'minin aw kafirin hatta yubashshar ve annahu yus'ad biha. Allahu akbar. Uşu yerden keyin Anil Bara ibn Azib'ten zikir kılganken mumun adamın canı olsun, kafir adamın canı olsun, canı çıgardan aldınçı sözsüz buga kuş kabar verilir. Кандай куш кабар берилет? Момун адамга бейиштин, Алланын ыраазычылыгын, рахаттын, бакыттын куш кабар берилсе, кафирга да эмне үчүн куш кабар деп коет? Какой там азаптын куш кабары сага? Бул куш кабар эмес. Бул куш кабар эмес, бул үстүнө ышылдың бул. Ошон үчүн айтат да, жан чыдагыс азап менен куш кабарлуу болгула дейт да кафирларга. Жан чыдагыс. Жан чыдагыс азап менен. Мында четканда кыскасы, бул жерден имам Куртуби эмне деп айтып атат? Момун адамдын же кафир адамдын жанын чыгардан мурда Алла субханаху ва тааlanын тарабынан буга куш кабар келет. Момун адамга Алланын ыраазычылыгы, бейиши, бакыты, сый урматын куш кабары, ал эми кафирга болсо азап, бактысыздык,